Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси менен болсун, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ыйык кереметтүү ороз айыңыздар куттуу болсун. Жана ошондой эле орозоңуздарды Аллах Таала кабыл болсун. Бүгүн сиздер менен биз негизги талкуулап турган тема дин жана амал деген теманы тегерегинде сөз кылабыз. Ошол себепчи болуп келген биздин урматтуу конокторду тааныштырып өтсөк, оң жагымда коомдук ишмер, дил мирөөгө адеп, ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Айтчотонов устазыбыз, кош келдиңиз. Орозоңуз кабыл болсун. Жана ошондой эле Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу Улан Усупов. Устаз, кош келдиңиз. Урматтуу устаздар, Аллах Таала орозоңуздарды кабыл кылсын. Эми мынакей убакыт барган сайын зымырап тез өтүп барат. Ошондой болсо дагы бүгүнкү тема, бизге бөлүнгөн тема дин жана амал. Ушул темага токтолуп берсеңиз, устаз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул дин деген эң улуу нерсе. Дин насихат дейт. Бул Алладан келген насихат биз үчүн. Ушул Алла Тааланын насихаты. Ушундай жүрсөңөр, ушундай ишти кылсаңар, ушундай ишти кылбасаңар, анда эки түнүн бактысыңар табасыңар деп айтылат. Ошол насихатты угуш керек, анан аткарыш керек да. Жөн эле угуп коюп таштап койсо болбойт да. Насихат деген ошо атайын айтылат. Ошол нерсеге адамдардын баары амал кылыш керек. Албетте бул дин эң туура жол адамдар үчүн. Адаштырбай турган, түз жүрө турган, жакшынакай жүрө турган, чыныгы инсан болуп жүрө турган насихат бул. Ушул дин деген. Тилекке каршы ушу көптөгөн адамдар алиге чейин 25 жыл эркиндик келди. Алиге чейин ушу алыс бир китепти ачып койбойт, бир китепти окуп койбойт. Ушу дин жөнүндө ушу ушактан эле динди билет да. Өзгөчө интеллигенция. Улумун. Ушул жанагы эң билимдүүмүн деген биздин муун профессор, доктор болуп жүрү, бирок динден д томгазын билбейт. Ошо ушак угуп, ошо дин жөнүндө ошо ушактан эле сүйлөйт да, тилекке каршы. Бирок дин бул баарыбыз үчүн, кичинекей баладан баштап карыган аксагалга чейин бүт баарыбыз муктажбыз. Бүт баарыбыз ушуну үйрөнүшүбүз керек. Ошол менен амал кылыш керек, ошол менен жашаш керек. Ошо ата-бабаларыбыз ошол менен жашаган. Ошондо коом тартиптүү болот, үй бүлө тартиптүү болот. Адамдын өзүнүн жашоосу тартиптүү болот. Ичип кетпейт, чегип кетпейт, ушак сүйлөбөйт. Диндин өзү программа. Программа бул деген эреже. Ушул эреже менен жашасаң эң жакшы адам болосуң. Эч кимди ушактабасаң, бирөөнүн акызын жебесең, бирөөгө кызганбасаң, анткени ошо дин ошонун баарын тыят да. Ичпе, жебе, арам нерсе. Бирөөнү алдаба, бирөөнүн акызын жебе, бирөөнүн акызын бер. Улууларды сыйла, тегеректегилерди сыйла, атаңды сыйла, атаңды бак, атаңды кара, бир тууганың кара. Бизде бирок тилекке каршы устаз ушул баягы карылар үй көйүп баратат, карабай атат, бакпай атат. Бул себеби эмнеде? Ошол силер жана башында айткандар, дин жана амал деп. Амал жок. Дин да жок, амал да жок. Көп адамдар динден эч нерсе кабар жок, даже билгиси келбейт. Мисалы, мына Европа өлкөлөрүндө, ал эмес Туркияда бүт балдарга таанытат динди. Мектеп программасына киргизип, мектеп программасына киргизип, ар кимдин укугун үйрөтүп, атанын укугу, эненин укугу, башка элдердин укугу бүт үйрөтөт да. Анан жанагы кантип адеп менен жүрүш керек, кайсы адеп менен сүйлөш керек, китеп менен болгон адеп, мугалим менен болгон адеп, үй бүлө менен болгон адеп, ата эне менен болгон адеп, ушунун бүт баарын жаттатып, үйрөтүп, ошого тарбиялап коет да. Анан өмүр бою адамдар уурдабайт. Ошон үчүн уурулук аз. Уурулук жок эсе тартиптүү мына ошондой болот да. Ошо Европа өлкөлөрүндө да дин сабагы киргизет. Бул дин деген жанагы нарава, мораль деп айтат да. Бул деген жанагы принциптер. Биз анда кечип калыптырбыз азыр, Биз тилекке каршы 70 жыл бизди шуап келген.
дин апиым, дин караңгы, дин артта калуу деп 70 жыл шоп келген. Эми 26 жыл демократия бул дагы эле шоп атат. Экстремизм, терроризм, балакет деп дагы эле коркутуп атат. Ошондон ошон үчүн аны тоскоолдук кылып атат. Балдарыбызга өз убагында бериш керек эле. Балдарга өз убагында таанытыш керек, Кудайды таанытыш керек, акыйкатты таанытыш керек, динди үйрөтүш керек, ошол жашоодо үйрөтүш керек, туура жашоодо. Дин деген өзү туура жашоо. Ичпе, чекпе, урдаба, алдаба, ушундай эрежелер, мораль дейт го, жана мораль. Анан азыр келип мораль жок дейт да. Мораль менен ушул дин. Өткөндө жана Америкада bir жерде жардыруу болсо, анан журналисттер келип айтат дейт да. Кана кудайыңар болсо да дейт. Анда ошого бир миллионердин кызы айтты. Биз мектепте динди кереги жок дедик. Кудай кереги жок дедик. Биз коомчулукта кудай жок кереги жок дедик. Анан кудай жентельмендик кылып бизди таштап кетти. Анан мына эми результатты айтты да. Мына ошол нерсе коомубузда болуш керек. Жана жүрөгүмдө болсо болду деп коет адамдар. Жүрөгүндө ташта жок. Жакшы агай. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер түз эфирде дин жана амал деген темада сиздер менен чогуу сөз кылып атабыз. Андыктан устаздарга суроолоруңуздар болсо 91 70 70 номерлерин бурап, суроолоруңуздар, сунуштар, пикирлер болсо айтсаңыздар болот. Анда Улан устаз кош келдиңиз. Мына бүгүнкү темабызга сиздин көз карашыңыз. Мажеке туура айтып кетти. Биринчиден жалпы мусулмандар менен Алла Тааланын саламы менен саламдашып коелу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ушул 30 күндүк орозо ойтазарттар жолоша деп, ушул 30 күн кээде 29 күн болот. Ушул орозо айында көптөгөн каналдарыбыз, бирок ошолордун ичинен ушул ислам багытында, исламдын баалуулуктарын таанытуу жаатында башатында турган ушул Аян каналы болуп эсептелет. Ушул Аян каналы аркылуу ислам динин таанытуу аракетин жасап келе жатасыздар. Анан өзгөчө ушул орозодо өзгөчө берекелүү, чоң, маанилүү иш жасап жатасыздар. Ушул орозо тууралуу, динибиз тууралуу салмактуу сөздөр айтылып атат, коомчулугубуздан ар кандай өкүлдөр келип. Дин дегенде бул дин адам баласын эки дүйнөдө бактылуу кылуучу, Алла Таала тарабынан жөнөтүлгөн, Жебрил периште алейхиссалам аркылуу Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жеткирилген ошол мыйзамдардын, өкүмдөрдүн жыйындысы болуп эсептелет да. Анан диндин 3 түркүгү бар экендигин Өзбек ажакебиз мына плакаттарын, китептеринде жакшы сүрөттөп айтып берген. Дин дегенде биринчиден ыйман болот, анан ибадат болот, анан ошонун натыйжасы адеп ахлак болот да. Ыйман дегенде бул дарактын тамыры. Ибадат дегенде бул ошо дарактын сөңгөгү. Ал эми адеп ахлак анын мөмөсү, жемиш экен да. Ошол 3 түркүк бар болсо ал дин болуп эсептелет. Дин дегенде ал диндин өзүнүн пайгамбары болуш керек. Дин дегенде ал диндин өзүнүн ыйык китеби болуш керек. Ал ыйык китепти пайгамбар өзү ойлонуп, сочинить этип жазып койбойт. Ал ыйык китеп Алла Таала тарабынан келген, Алла Тааланын сөзүн, мындай айтканда Алла Тааланын буйруктарын жана тыюуларын камтыган ыйык китеп болуш керек. Бүгүнкү күндө жер жүзүндө жападан жалгыз биздин мусулмандардын ишеними боюнча мына ушул студияда стөлдүн үстүндө турат, бул Куран болуп эсептелет. Эч бир инсандын пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын дагы сөзү камтылган эмес бул Куранда. Жиндин, шайтандын, периштенин да сөзү киргизилген эмес. Бул жерде жападан жалгыз 100% Алла Тааланын сөзү да. Мына ушул өзү дин болуп эсептелет. Дин ушундай ыйык китепке негизделет. Мындай айтканда бурмаланган, бузулган, самапал болбош керек ыйык китеп. Биздин Кураныбыз ошондой. Анан Куранды чечмелеп жашоосунда мына сурап берилбеди, дин эмне, амал эмне деп. Дин дегенде Алла Таала жөнөткөн Куран биздин ушул динибизди камтыйт. Динибизди кандай жашаш керек экен, ошо эреже шарттарын, ошонун жоболорунун баардыгы ушул жерде камтылган. Ушуну болсо өзүнүн жашоосунда жашап көрсөткөн, амалда көрсөткөн, практикада көрсөткөн, өзүнүн сүннөтү менен муну чечмелеп, динди кандай жасаш керек.
Мындай чыкканда ходячий Куран, басып жүргөн Куран болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Эми ал убакта ушундай экен уста сөзүңүзгө оозуңузда азыркы биздин ушул коомдо, биздин өлкөдө, дегеле дүйнө жүзүндө амал кандай болуп атат? Азыр керемет мынакей айтып атабызбы? Теорияда мындай чыкканда биздин колубузга келген Куранда сүннөттө эч бир кемтик жок. Кемтик мусулмандын жашоосунда. Амалда анча болбой атат. Ошон үчүн тилекке каршы да. Себеби ислам дүйнөсүндө мындай жалпы мусулмандардын жашоосун анализ кылып караганда экономикалык абал, социалдык абалыбыз, анан мусулманчылыкты канчалык деңгээлде жашап атабыз дегенде көп өксүктүктөр бар, көп кемчиликтер бар. Туура Японияга барып келгендер айтып атышат, Европага барып келгендер айтып атышат. Аларда жанагындай исламдын принциптери жашалгандыктан мусулмандардын аклагы бар экен дейт. Айткандары бар. Өсүү дагы бар. Өсүү дагы бар. Сөзүндө тургандыгы, андан кийин убакытка маани бергендиги, тазалыкка ушунчалык бекем болгондугу, бул жагынан караганда аларда ошол ахлак бар экендигин көрсөтөт да. Биз мусулмандар динибизди ошол Куранга жана сүннөткө ылайык жасашыбыз керек. Жана ушуну биздин аалымдарыбыз, аалымдар кимдер? Аалымдар ушул пайгамбарлардын мураскорлору. Мына Өзбек ажекебиз биздин аалымдардын бирөөсү. Ушул кишилер мына канча жылдан бери, эгемендүүлүк алгандан бери ушул динибизди биздин өзүбүздүн элибизге, өзгөчө мына жаш муундарга, келечекте алтын муун, асыл муун боло турган урпагыбызга жакындан жакшылап жеткирели деп, чайнап, майдалап берип атат. Ошон үчүн канчалык деңгээлде биз жуттук, же болбосо ошону канчалык деңгээлде биз өздөштүрдүк. Ошол нерселер бизге элге жакшы сиңимдүү болбой жетпей жаткандыктан кемчиликтер кетип атат. Мына коомубузду караганда бүгүнкү күндө сөзүндө турбагандар көп, туурабы? Ушук айткандар көп, гыйбат айткандар көп, биринин акысын жегендер көп, коңшусунун акысын бербегендер көп. Өзү ток болуп, коңшусу ачка жатса бизден деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Демек, мусулман өзүнөн мурда коңшусунун курсагы токпу, курсагы кандай деп ошол коңшусун да ойлош керек экен да. Чыныгы динди жашай турган болсок, ошол нерсе келиш керек. Колунан жана тилинен башка бир адамга зыян келбеш керек дейт. Бүгүнкү күндө мына коомчулукта көрүп атабыз, канчалык бири-бирибизге зыян берип атабыз. Сөзүбүз менен, тилибиз менен бири-бирибизден акыбызды жеп. Өзгөчө мына орозо айында дагы орозо бир гана жеп ичиштен тыюлуу, аял эркек, эркек аялга жакындаштан тыюлуу эле эмес. Орозо деген бул көздүн орозосу, кулактын орозосу, амал кылып, колдун орозосу, буттун орозосу. Бул ошол амал да. Мындай чыкканда 6 саның менен орозо кармашың керек. Бирөөгө эч кандай заман залакаң, зыяның тийбеш керек. Бирөө сага ачууланса, ага ачууланып жооп бербейсиң. Кечирип кой, бир тууганым мен орозо элем деп, ага жылуу жумшак мамиле кылып койсоң, ал эрийт, ал жибийт. Бул чыныгы мусулманчылык. Ушул жерде бир маселе да, азыр жакшы маселе айттыңыз. Азыр эми орозо бүтөйүн деп калып буюрса, сизге мындай зулум кылып, же болбосо эми орозо инсанбыз да. Анан ушундай учур боло элекпи? Сиз амалыңызда кандай болуп атасыз? Эми зулум дегенде мындай да. Алла Таала зулумдукка мөөнөт берет. Бирок Алла Таала адилеттүү зат. Зулумдукту адилеттүүлүк менен баары эртең күнү жазасын тарттырат да. Бирок бирөө зулумдук кыла берсе, ойлош керек да, Алла Таала ушул зулумдукка бир мөөнөт берет да. Ал балким эсине келип калат, балким тобо калат депчи. Зулумдукка учураган учурларың болот. Бул жашоодо балким биз деле бирөөгө зулумдук кылып коюшубуз мүмкүн да. Зулумдук дегенде эмне? Биз сөз берип сөзүбүзгө турбай коебуз. Ошол нерсенин өзү да зулумдук. Жөнөкөй эле бир нерсе. Сен мына тамеки тартуу ислам дининде кээ бирөө макруу дейт, арам дегендер бар. Кечиресиз, бизде коңгуроо бар экен, түзөбүштебиз. Ассалам алейкум, урматтуу телегөрчү, сизди угуп атабыз. Орозоңуз кабыл болсун. Атыңызды тааныштырып, сурооңуз берсеңиз болот. Өзбек ажы, беркичигит, айрыкча Өзбек ажыны биз көптөн бери билебиз. Ушул мына орозо айында ушундай түшүнүк берип сүйлөп аткан ошо туура болуп атат ушул каналдан көпчүлүгү. Өзбек ажынын мына китептеринде бар, менде кошо дагы мындай катышып калдык. Бир көйгөйлүү маселелерди кошо айтып, ушу мен сурамак элем. Өзбек ажыны мына бул чубак ажылардан сүйлөгөндөрүн Абдышүкүрдү эл угат. Бир көйгөйлүү маселе. Өзбек ажы мына сиз экөөбүз совет доорунан бери жашап келдик. Ушу бир нерсе мага мындай дайым эле адеп, ахлак, ыйман. Адам өзүн тазартыш үчүн орозо тутат. Адептүү болуш үчүн, ыймандуу болуш үчүн. Анан ушул жерде бир көйгөйлүү маселени мен дайыма ушул жашыма карата айткым келет да. Ушуну бир айтыңыз. Кеч берилет, элге түшүндүрүп берсеңиздер. Мына бул соода сатык боюнча. Азыр башка иш жок болуп калды. Соода сатыкта калп айтып эле бири-бири алдамай, ушул оокат болуп калды биздики азыр. Муну мурункулар деле окумуштуулар совет доорунда кылат.
буга статья, спекуляция деп статья бар екен. А бул болсо бизде азыр мындайча айтканда жашоонун негизги багыты болуп калды. Андан кийин эми мындай ойлонуп көрсөм, кээде мен мечиттерге барам, жума намазга барганда кээ бир имамдар кандай ошол аттестациядан өтөт, жок ошол соода саттыкты биздин пайгамбарыбыз дагы элек болгон деген сөздөрдү көп угабыз. Рахмат. Анан эми элдин бардыгы мүмкүнчүлүгү жок, элдин бардыгы 90-80% начар жашайт. Ошолордун алдап жашаш керек болуп атат. Рахмат, Алла разы болсун. Андан кийин мына өзбек радиосунда карап турат, жочуду жөө басып кетип атсам, 16 жашарбы, 20 жашарбы, 25 жашардагы мындай жол бошотпойт. Түрүп өтүп кетет. Ажеп аклап. Ошого окшогондор жок азыр эч кандай бир жүрүш-туруш. Көчөдөгү, сонда саттыктагы мечитке баргандар, мечитке бир арыстандаган эл барат, алар угат, анан ушундайларда бир айтып бир багып берсе деп ойлойм да, кандай айтат өзбек айтышын. Рахмат, атабыздан Аллах разы болсун, орозоңуз кабыл болсун. Жөнүңүздү калтырып кетиңиз, анда устаз жооп берсеңиз. Дин биздин жашообуздун бүт баарын камтыйт. Бул жерде соода да бар, үй бүлө да бар, адеп ахлак да бар, биздин жанагы жүрүш-турушубуз да бар, жанагы бир туугандык мамилелер да бар, бүт баары камтылган. Мына сооданын да өзүнүн закондору бар. Анда алдап соода кылбагыла, таразадан алдабагыла, арам болот деп айтылат. Соода жагында андай туура эмес соода жүргүзүү, туура эмес товарларды өткөрүп жиберүү, жанагындай эски товарларды, дагы башка ушундай нерсе, бул шариатта аябай чоң күнөө болуп эсептелет, арам болуп эсептелет. Бирөөнүн акысын жеп коюу, алдап алуу бүт баары арам болуп эсептелет. Бул аябай катуу тыйым салынган. Бирок соода өзү өтө пайдалуу. Азыр мисалы мына соодагерлер болбосо биз кийимди кайдан табат элек? Мына биз айтабыз Кытайга рахмат деп. Ошо Кытайдан бирөөлөр кыйналып, эптеп-септеп алып келет, анан кийин оптон бир вагон кылып келет, анан кийин бирөө келип, ошол дордойдон бир аз кошуп сатат, анан кийин бир соодагер адан алып барып, өзүнүн районуна, өзүнүн акызын кошот, жанагы эмесин кошот, жол керелерин, чыгымдарын кошот, анан ушинтип сатат да. Анан албетте арасында жанагындай шылуундар бар, алдамчылар бар, жана таразадан алдагандар бар. Албетте булар туура эмес. Анткени булар ошо динди билбей атат да. Демек дин жетпей атат. Динде соода жүргүзгөн жакшы эле болуп эсептелет. Пайгамбар соодагер болгон. Пайгамбар соодагер болгон, имам Азам соодагер болгон, Осман разияллаху соодагер болгон, улуу адамдар да соодагер болгон. Бирок ошо соодасын Тартип эрежеде жүргүзгөн, туура жүргүзгөн. Бир жолу имам Азам бир жигитке тапшырып кетти, меңгиче соодалап тур деп. Анан жолдо кетип баратса, бирөө бир халатты кийип баратат. Анан таныптыр да, менин магазинмен деп. Анан сурады, канчага алдың деп. Анан баланчага дейт. Анан жүр деп кайра эриштип барып, анан кийин акчасын жарымын кайра кайрып берип, анан жөрөт дейт. Анан өзүнүн окуучусуна айтат да, эмне үчүн эки эсе кошуп койдуң деп. Мына ошондой сооданы адилеттүү кылып, керек болсо кээде кембагал болуп калса, кайра арзандатып берип, же бекер берип коюп, мына ошондо берекелүү, сооптуу сооданы такыр жок кылган туура эмес. Соода деген өтө керектүү нерсе. Ошо соодагерлер жердин түбүнөн жана индийский чай, мына курма, түрлүү жемиштерди алып келет, кийимдер алып келет. Бир гана ошону тартиптүү кылыш керек да. Экинчисине жооп берсеңиз, ага жана азыркы жаштар баягы адеп жагынан, адеп акылы жагынан, жанагы мына улууду сыйлабай жатат. Бул биздин тарбиянын кемтигибиз, биздин жетишпей аткан тарбиянын. Бул көчөдөгү аксакал эмес, өзүнүн үйүндөгү атасын, энесин сыйлабайт. Ошо телевизор көрүп атса, каналын бирак таштайт. Же үнүн өтө катуу көтөрүп алып отура берет атасынын, энесинин көзүнчө. Же жанагындай эплас кинолорду көрө берет. Мына ошондой адеп акылак аябай жетишсиз болот да, тилекке каршы. Ошо бирок
ушунун баары жана диндин өнүгүүсү болот. Дин өнүксө, дайыма айтылып турса, бүт элге жетип турса, ана мына мектептерден баштап, кичинекейинен баштап ошол сабактар жүргүзүлсө, улууду минтип сыйлаш керек. Улуу келгенде тура калыш керек. Ордун бошотуп бериш керек. Жолдо келатса саламды биринчи айтыш керек. Жол бошотуп бериш керек. Эгер колунда оор нерсе болсо көтөрүшүп жеткизип коюш керек. Дагы ошого көптөгөн маселелер дайыма айтылып туруш керек. Берилип туруш керек сабактар. Ал эмес чоң кишилер да муктаж ушу адеп ахлак сабагына, дин сабагына. Себебинде улуу адамдарда да азыр адеп ахлак жок. Мисалы жүрүш-турушу, улуу адамдар арасында жүрүш-турушу аябай кейтерлик болот да. Жакшы агай, бизде коңгуроо бар экен. Сизди угуп атабыз, урматтуу телегөрчү. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Ассаламу алейкум. Алейкум. Орозоңузда кабыл болсун. Рахмат. Менин эки суроом бар байкеңерге. Бериңиз. Биринчи суроо, оозашкандан кийин сигарет алды. Табек. Оозашкандан кийин сигарет алды. Анан экинчи суроо, азыр түнкү эзе болсо болобу, болбойбу? Кайсы таратса уктабай, үйдө күчтөп болобу, ушуну билдиресиз. Улан агай, жооп берип койсоңуз. Эми негизинен бир алым сигарет жөнүндө мындай жооп берди эле. Сигарет тартса болобу, болбойбу дегенде муну макиро дегендер бар, анан арамга чыгаргандар бар. Анан ал мындай деп жооп бериптир. Сигарет тартпаган адам үчүн сигарет тартуу бул арам деп. Бирок сигарет тартып аткан адам үчүн бул макиро депчи, акырын чыштасын депчи. Эми баягы ооз ачкандан кийин эми баягы сигарет тарткандарга динибизде сигарет тартпаган жакшы, бирок сигарет тарткандарга баягы ооз ачкандан кийин уруксат берилет. Макиро, арамга жакын макиро, колдон келсе сигарет чышташ керек. Ороз айдын берекеси менен ушул ичкиликтен, жанагындай тамекиден, ушул нерселерден арыл болуп алган жакшы да. Өзү ораза мына бир ай болуп атпайбы? Бул жөнүндө ошол жанагы Шайлоок бейкенин жакшы бир идеясы бар, муфтиятка да айтып жүрөм дейт. Ошо орозодо мурда бир ай ичкилиги жок, сигарети жок жашоо деп, сергек жашоо деп жарыялап, анан орозодон кийин да бир ай болсо, ошондо 3 ай болот дейт. Ошондо адамга мүмкүнчүлүк туулат дейт. Баягы бир ай орозонун ичинде эрки жетпесе, ошо 3 айлыкта тамеки таштаган болсо, адам акырынан таштап көнүп кетет. Ошону муфтият аркылуу ишке ашырсак деп жүрөт да. Бирок негизинен уруксат. Телевидение боюнча кадыр түндө телевидениеде жакшы жанагындай баяндар болот. Ушул эле аят канал аркылуу, анан ошол башка каналдар аркылуу бүгүнкү күндө көп санарып өттүк, көп каналдар ошол жакшы баяндарды биздин аалымдарыбыз чыгып атат, Ислам университетинен устаздар чыгып атат, ошолордун жакшы кадыр түн жөндөр сөздөр болот, ошолорду укса болот. Баягы биз мечитке барып бир аалымды уккандай эле ошондон пайдалансак болот, телевизор көрсөк болот. Апаларыбыз бар, карташтар бар, алар мечитке бара албайт. Мечитке бара албайт, аял кишилер мечитке бара албайт, үйдө ошолордон пайдалансак болот. Жакшы болот. Бирок негизи кадыр түндө бир жана баян окушубуз керек, бирок ал менен эле чектелбей, Куранды окушубуз керек, жараткан Алла Таалага дуа кылышыбыз керек, көп истифар айтышыбыз керек, салам салават жолдошубуз керек, садака беришибиз керек. Ошондой кадыр түндө көбүнчө ушундай кайырдуу, сооптуу амалдарды көп кылып калганга жетишибиз керек да. Ошол баягы 1000 айдан жосо 84 жылдык адам баласынын өмүрүндө балким жетише албаган бир соопко чоң мүмкүнчүлүккө жетет экенбиз кадыр. Жакшы. Урматтуу телегөрчүлөр, сиздер түз эфирдесиздер. Бизге мынакей ушул демөөрчүлүк кылып элибиз ушул жакшы Куран окусун, хатым кылсын деген максатта ушул түрк элчилигине да ыраазычылык билдиребиз. Керемет китептерин ушул элибизге, устаздарга, жарандарга белек кылып берип атат. Андыктан ушул жакшы суроо бергендерге жана ошондой эле байланышка чыккандарга дагы белектер бар. Анан устаз айтсаңыз, ушул ислам дининин уникалдуулугу жөнүндө айтып берсеңиз. Дагы эмнелерди мындай орозодо эмнелерди жасап калыш керек, сооптор кандай болот? Ислам дини акыйкат дин. Мынау азыркы жана улуу диндерден, чыныгы Алладан келген диндерден ушу үчөө эле бар да. Иудаизм бул Торанын негизинде Муса алейхиссалам келген. Анан Инжил бул Иса пайгамбар келген. Анан бул анан биздин пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам акыркы мындан ары пайгамбар келбейт. Ошо адамзатка келген акыркы дин ушу биздин пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам. Бул бүт бардык диндерге мөөрү.
печати мурдагылардын жанагы өзгөрүп кеткендерине кайра тасыптоо киргизүү, тууралап көргөзүү. Ошол христиандар эгерде келип туруп биздин дин менен өзүнүкүн оңдоп алса, эң сонун болор да. Туура. Мына ушундай дин, бул дин эң жөнөкөй, эң адамдын табиятына ылайыкташкан дин. Буяка эч кереги жок, бир монастырга кирип алып, түнү күнү сүйүнө турган дин эмес. Бул дин мына үйүңөн же көчөдө кетип барып бир жай намазын салына калып, ошол бети башыңды жууп, намаздар алып, сыйынып берсе болот да, кайсы убактыбызда, мүмкүнчүлүк бар кенен. Мүмкүнчүлүктөр. Бул жерден жана монах болуп кереги жок. Биз жөнөкөй эле кадимки эле адамдай жашайбыз. Бизде жана молдоке дей берет, намаз окуза эле жок. Туура. Бизде намазды молдоке окуйт. Караңгы болуп калыптыр деп. Намазды бүт адамдар окуйт. Бүт мен мусулманмын деген. Мен мусулманмын деген өзү мен Кудайды тааныдым. Ошо Кудайдын айтканын туура көрөм. Ошонун айтканын мен жашайм деген кишини мусулман дейт. Моюн сундум деген сөз. Мына акка моюн сундум мен. Эми Алла Таала эмнени мага буйрса, ошону аткарып жашайм деген дин да бул. Бул эң жөнөкөй. Буну кыйын көрүп атат. Жок, кыйын эмес. Бул өтө оңой дин. Мисалы 5 мал намаз болгону бир жарым саатка жетпейт да, ушундай эле. Анан өтө такыба, жанагындай өтө берилгенге да уруксат берет дин. Ошо берилип, аябай созуп, ошо жай намаздын үстүндө көпкө чейин отуруп, көпкө чейин зикир кылган, андан да сонун да. Ыйлап дуа кылса. Дуа кылуу, Алланы эскерүү, отуруп алып Куран окуу, бир жерде отуруп алып, көпкө чейин ибадат кылуу, аябай сонун нерсе да бул. Анан бирок мына тиричилик кылып аткан адамдарга, сапарда жүргөндөргө өтө жеңил болгон. Шарттар түзүлгөн. Аябай жакшы. Мына Кудайга 1000 мәртө ушу Кыргызстанда азыр аябай сонун шарттар бар мусулмандарга. Кайерге барсаң мечити бар, дааратканаңыз менен эч ким сага тоскоолдук кылбайт. Анан бир гана жакшынакай мусулман болуп жүр деген сөз да. Анан биз жана айттык, мусулман бул деген бул бир жагынан өтө чоң жанагы шараф дейт да, шараф. Бул чоң бир Шарафат. Ыззат да бул, аябай бир улуу нерсе. Мусулман болуу. Урмат. Анан бирок ошонун жоопкерчилиги бар да. Ошого Амал кылсак. Татыктуу амал кылып жашаш керек. Жакшы үмүт болуп, жакшы кылсаң, сабыр кыл дейт. Канча кээ бир адамдар сени сөгүп жибериши мүмкүн, сени урушушу мүмкүн, сени кор кылышы мүмкүн, дагы башка ошо көп нерсеге сабыр кыл дейт. Оорчулук келгенде, кыйынчылык келгенде, жана ачарчылык келгенде башкага сабыр. Мисалы биз мына улам эле революция кылып жүрөт, кайра эле баягы эле калуубузда да. Аны ошондо сабыр кылсак, жакшынакай жүрө бермекпиз да. Ошо биз сабырдуубуз жогунан ошо жанагындай нерселер көп болот да. Мисалы мына сабырсыздыктан ажырашып атат да. Ажырашкандан кийин жашоо оңолуп кеткен жок. Андан бетер кыйын да. Ошону биз жакшылап үйрөнүп, анан жашай турган дин бул ошо биздин өзгөчөлүгүбүз. Программа эрежеси менен, устаз кошумча. Бул эми ислам дини те башта эң биринчи адам ата оонеден бери ошолордун урпагы болуп келатпайбызбы? Кечирсиз, бизде коңгуроо бар экен устаз. Кол уюлдук телефон менен чалып атат, анан буюрса улайбыз. Ассалам алейкум, сизди угуп атабыз. Аты жөнүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Орозоңуз кабыл болсун. Ассаламу алейкум. Алейкум салам ва рахматуллах. Рахмат. Кудай сизге денсаулык берсин. Амин. Көп жашаңыздар. Иманекеме мындай суроо бар да. Мен апам орозодо кайтыш болуп кетти да, жакын эле. Атам 2016-жылда орозодо кайтыш болуп кеткен атамчы. Атамдагы орозодо Бактыкан деген атам орозодо кайтыш болуп кетти. Анан ошо өзүм каранып калып жүргөм аны. Сиздердин өмүрүңүз uzun болsun, көп жашаңыздар.
сіздер жаныңыздар жанаттан болып қолыңыздардан келіп қалды мен өзім құран оқығанын білмеймін. Сіздер ескі қолыңыздардан келіп қалса дуа қосып мен апама бақытқан еді да. Урматтуу телегөрчү, Аллах разы болсун. Көп жашаңыздар, баарыңыздардын өмүрүңүздөр узун болсун. Алла разы болсун. Жаныңыздар жанаттан болсун, чоң рахмат. Ошол мына буюрса рахмат, Алла разы болсун. Буюрса ошол жанагы байланыш телефон номерлеринизди калтырып берсеңиздер, буюрса сиздерге ошол атайын Куранды үйрөнө турган түрк элчилигинен жакшы китептер бар, белек кылабыз. Буюрса жаттап үйрөнүп алып Болду, бул жерде Бактыкан апабызга, чоң апабызга атайын Куран окуп багыштайбыз. Бирок өзүңүз дагы үйрөнүп алып, ошо өтүп кеткен атаңызга, апаңызга Куран багыштай жүрүңүз. Алла рахмат кылсын, Алла Таала жакшылыгын берсин, арты кайырлуу болсун. Бул жерден диндин уникалдыгы жөнүндө сөз айтканда, биз биринчиден исламдын уникалдыгы жөнүндө сөз айтышыбыз керек. Ислам бул уникалдуу жана оригинал дин болуп эсептелет. Адам атадан бери келе жаткан дин бул ислам дини да. Бардык диндердин акыйдасы бир болгон, ыймандын 6 шарты, акыйда маселесинде эч кандай өзгөрүү жок. Бирок ибадаттарда айырмачылыктар болгон. Жер жүзү мага мындай айтканда, жер жүзү мага мечит кылдым деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Мындай айтканда, башка диндин өкүлдөрү белгилүү бир чиркөөдө, жанагындай монастырда, синагогдо, ушундай жайларда ибадат кылуу шарты болсо, биз кой кайтарып жүрүп, ошо койчу менен ошо жерде азанын айтып, ошо жерде намазын окуй берет. Ислам бул тазалыктын дини. Ислам бул таквалыктын дини. Анан Куран-ы Керимде Алла Тааланын алдында бул чыныгы дин ислам деп айтып атат, туура? Стазбилла инна дина индаллахи ислам. Ошон үчүн Алла Тааланын алдында өкүм өтө турган оригинал дин бул ислам болуп эсептелет. Жана ажекебиз айтып кеткендей, бул ислам жеңил дагы дин болуп эсептелет, оорчулук жок. Ошон үчүн орозодо ооруп калгандарга жана сапарда болгондорго орозо кармабаганга Алла Таала уруксат берип атат. Кыйнаган жок. Сөзсүз түрдө кармайсыңар десе кармамакпыз. Бул ислам жеңилдиктин дини. Жеңилдеткиле, оордотпогула деп атат пайгамбарыбыз. Жийиркендирбегиле, сүйүндүргүлө дейт ислам динин жеткирип аткан мезгилдечи. Анан мисалы дарат оригинал да. Мисалы кайсы дилде айта аласыңар, өзүнүн ибадатынан алдын ушунчалык тазарып, дарат бар мына 5 убакыт намазынын алдында дарат алабыз. Андан кийин дене боюбузду жууп гусул алабыз. Дарат алмайынча, гусул алмайынча Алла Тааланын ыйык китебине кол тийгизе албайбыз. Башка диндерде ушунчалык жуунуп тазаланышабы? Жок да. Тазалыктын дини. Бир эле ислам динин салыштыруу менен түшүндүрүп коелу. Христиан дининде орозо кармашат, 40 күн орозо кармашат. Мына православдар, православие туурабы? Бирок кээ бир нерселерди жеп ичишет, кээ бир нерсени жеп ичишпейт. Демек бурмаланган, бузулган. Оригинал динде бардык нерседен жеп ичиштен тыйылган да. Өздөрү демек бузушкан мындай айтканда. Муну ачык айтышыбыз керек. Ислам дининде мына айдын жаңырышына жараша кээде 30 күн, кээде 29 күн күз таң азандан күн батканга чейин биз нар сызбайбыз. Алла Тааланын буйругу менен өкүмүнө баш ийип. Андан кийин аял эркекке, эркек аялга жакындабайт. Бирок бул жерде бир нерсени белгилеш керек. Мурдагы үммөттөрдө түнкүсүндө да жакындабасын деп Алла Таала буйрук кылган экен. Мухаммед пайгамбардын үммөтүнө Алла Тааланын бир жеңилдиги, мээрими болуп, түнкүсүн уруксат мындайча айтканда. Анан орозо бул таквалыктын айы, берекенин айы, жоомарттыктын айы, сабырдуулуктун айы. Анан бүгүнкү күндө мына мен башка диндерде ушундай орозо сыяктуу ушунчалык толкунданган, ушунчалык тазаланган, арууланган, ушунчалык мындай сабырдуулук Алла Таала баягы адам баласынын напсисин ушунчалык тарбиялаган бир ибадаты бар экенин билбейм. Жакшы, анан биздин убактыбыз барган сайын ушул азайып баратат, урматтуу коноктор. Ошондуктан буюрса мынакей ушул биздин балдарыбызга, кыздарыбызга, жаңы муун, асыл муунга ушул азык айтсаңыз, жеткизүү жолдорун, динди үйрөтүү, анан ушул амал кылдыруу максатында кандай методикаларды, кандай ыкмалар менен берсек жакшыраак болот? Албетте илим ошо сабак аркылуу, анан тарбия аркылуу таралат. Бир гана китеп жатат окуй менен бүтпөйт. Биз ошо өзүбүздүн ар ким ата энелер, агалар, улуу муундар бүт баарыбыз үлгү болуш керек өзүбүздүн балдарга. Бүт баарыбыз үлгү. Жүрүшүбүздө, сүйлөгөн сөзүбүздө, жашообузда биз кийинки муунга үлгүлүү болуш керек. Биз ошо кантип Куранды окуйбуз, мисалы үйдө дайыма Куран окуп туруш керек. Үйдө диний сабактар болуп туруш керек. Мисалы мен балдар менен дайыма конкурстарды уюштурам да. Ким
мынау бетті жаттаса, бірінші Құран жаттаса. 100 сом десем, бір күнде бір бет жаттап атты. Мысалы, ким пайғамбардың 199 атын жаттап алса, 100 сом десем, бір күнде жаттап атты. Алла Тааланың сыны. Мысалы, бұл ошол сияқты конкурс сияқты да, мысалы. Ана мысалы викторина конкурс. Ана мысалы мына балдар азыр кейбірлері Құран жаттап бітейініп қалды, кейбірлері 6 пара жаттап қойды, кейбірлері 3 пара жаттап қойды, шындай да. Шындай да бұл анткені біз үшінде көп көңіл бұрыш керек. Ең бірінші кезекте ата-эне. Егерде өзі бергенді білбесе, анда ошондой устаз табыш керек да. Егер берші тағы жаңағы устаздарға, ата-эне. Молда берші, молда деген мұрда азырқы молда емес. Ағартушылар. Азырқы молда деген жаназычы ал, бұл сопылар бар. Молда емес. Бірақ ел байқұш білбейді. Мысалы, азырда мен өзім Құран оқығанды білбеймін жатпай, бұл ұят та. Бізде молда деген өзі негізі мұғалімде еле болып жүріш керек бір жақта. Әркім өзінің ата-енесіне өзі Құран оқыш керек, өзі. Өзі Құран оққан бір шек. Анан өзің Құран оқып, ата-енеңе дайыма-дайыма Құран оқып жүрсең, балаң да кейін саға Құран оқып береді. Ана біз келіп жаңағында заказ қылып молдаға біраз ақша беріп неметкен ол тақырып тұрамыз да. Өз негізі мына бізде қоғамда бүт адамдар илимді бош керек. Илим жаңағындай минимум бар, бүт бәрі. Ошо илим алу әрбір мұсылман аялға, еркекке парыз деп айтылады. Ошо өзінің ибадатын чегінде, өзінің жаңағындай жашоосундағы арам адал, жаңағындай керектүү нерселерин билүү әрбір мұсылманға парыз болуы жатады. Андан ашығыра көбіректі жаңағындай ал фарзу кифая, әрбір қоғам, әрбір уру өзіне бір устаз даярдаш керек. Ақша беріп, барып оқытып, жаңағындай болғанда да орықчал, жаңағындай двоечник, институтқа өтпей қалған емес. Ең қиын жақшысы анткени бұл біздің екі дүйненің илимин үйрөтө турган. Мысалы, бұл дүйненің да жашауын. Біз азыр көріп атабыз. Біздің қыздарыбыз, балдарыбыз тез-тез эле ажырашып атат. Ажырашкандан анан кийин жашап атат. Себебинен де булар ошо динди билбейт да. Чыныгы адамгерчилик касиет эмнеде, эмне үчүн үйлөнүш керек, кандайча үйлөнүш керек, кимге үйлөнүш керек, андан кийин кантип жашаш керек, ошол жөнүндө илим такыр жок эзе да. Ошон үчүн ажырашып атат. Жөн эле кичинекей бир нерсе үчүн ажырашып кетет да. Кичинекей эле болбогон нерсе үчүн. Ошо бир мүмкүн жанагындай бир кинону талашып деле ажырашып кетиши мүмкүн. Келип бир катуураак сүйлөп койсо ажырашып кетет да. Майда нерселер так. Ошо себебинен де бул ошо биздин ошо жанагындай илимди билбей калды. Ошо мисалы мынау күйөөүн кантип сыйлаш керек, кандай деңгээлде сыйлаш керек, кимдин тилин окшойт, өзүнүн ата-энесинин тилин окшойбу же күйөөөнүн тилин окшойбу. Мына ошол нерсе жөнүндө жок да, ошол нерсенин баары илим болот деп. Кечирсиз агай, бизде коңгуроо бар экен. Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрчү. Сизди угуп атабыз, көрүп атабыз. Анда сурооңузду берсеңиз болот. Орнуңузда сау болсун. Мен суроом ушундай орозо башталгандан бери 5-6 күнү эртең саатка туруп уктап алып, ошол кезде 3-5 күндө жабыш керек эле, мен болсо 3-40 күндө жаап алдым. Отырып саатта ошол кандай болуп калат, кафара болбой койгандай, жаган болуп калам деп сурайын дегенмин. Устаз жооп берип койсоңуз. Сол түшүнүктүү да. Эми негизи убактысында кармашыбыз керек, бирок бул жерден убакыт бир күн каза кылып кармап коебуз. Билбестиктен болгондугу үчүн кафарат болбойт. Кафарат болуш үчүн атайлап бузуш керек. А сизде андай ниетиңиз болбогондугу үчүн сиз кийин бир күн менен толуктап каза кылып бир күн толуктап кармап койсоңуз жакшы болот. Мен ушул жерде мындай бир нерсе бар да, мисалы көп адамдар ойлойт экен да, зоордук иш парыз деп.
Soorду ичпесе орозо болбогат экен деп айттым. Ошон үчүн парз эмес бирок. Ошон үчүн бул соорду ич парз эмес. Эгерде адам ким соордудан кечирип калса, ошол менен эле ниет кылып кете берет да. Орозо тутуп. Формаль улап, улап кете берет. Ошону толуктап коюш керек. Ошону толуктап. Ичсе береке бар дейт. Бирок береке бар деп айтылат. Анан жанагындай атайылып ачпаш керек. Эми бир шылтоо кылып, бир той болуп калды, же бир нерсе анда мына ошондо анда кафарат болуп калат да. Эч кандай той, эч кандай аш болуш бүт, мисалы мына адеп сактап, ошо ким жанагы конокко чакыра турганбызбы, орозо күнгө чакырбаш, тойлорду берсе, кечкисин берсин. Биз ошол нерсени түшүнүп ошого түшүбүз керек да. Ошого түшүш керек. Анан кийин келип ошо киши келип ачып берсе, анда күнөөкөр болуп, кафарат кылса, анда эки ороз тутпашы, же тута албай калса, күч жетпесе, анда 60 кедейди оокаттандырсын дейт. Жакшы, улам устаз айтсаңыз, мына динге амал кылыптыр деп, амал кылып атат деп кимдерди айтсак болот? Эми бул жерде динге амал кылбай, бирок ошол акыл эсинде, ошо динди ташып жүргөндөрдү Кур'ан-ы Керимде Алла Таала "Астагфирулла камасал химар яхмил асфар" дейт да. Ошол куржундарда китептерди жүктөнүп алган эшек сымал дейт да. Ошон үчүн динге амал кылыш маанилүү. Биз билген нерсебиз менен амал кылсак, Алла Тааланын ардында ошол нерсебиз менен чыныгы мусулман болуп эсептелет экенбиз да. Билип коюу менен эле биз бешикке кирип кетпейт экенбиз. Ошо билген нерсебиз менен амал кылышыбыз керек экен. Бирок билгенде мына өзбек эже айтып кеткендей, эң биринчиде ошо билдирүү, үйрөтүү, үйдүн ээси катары ошол атанын милдети, апанын милдети, андан кийин ошол устаздардын, молдолордун милдети да. Анан бул жерде бир нерсени айта кетиш керек. Мына бул жерде силерде жакшы китептер турат. Динибизди кантип тааныбыз жана айтылды, биз жаш балдарга кантип динди үйрөтөбүз. Мына динимди үйрөнөмүн деп, китебимди, Куранымды үйрөнөм деп, ибадаттарымды үйрөнөм деп атайын китептер чыгып атат. Жаштарга ушундай методика менен таанытыш керек. Анан жайкысы мына Кудайга шүгүр, балдарыбызга азыр динди үйрөтүү багытында мечиттерде, медреселерде, Ислам университетинде, жерлерде ушул балдарга атайын жайкы лагерлер болуп атат. Ошол үйрөтүү максатында бир жагынан ойноп күлдүрүп атат, бир жагынан ушул динди таанытып, жанагындай Куран таанытып, намаз үйрөтүү, андан кийин кичинекей бала баягы наристе биле турган, мисалы мусулмансыңбы деген суроого кандай жооп бериш керек? Алхамдулиллах, мусулманмын деп. Ошол нерселерди да мындай кичинекей майдалап үйрөтө турган Кудайга шүгүр китептер көп эле чыгып калды. Ошол жаштарыбызга жакындап ушундай үйрөтө турган болсок, анан жаш баланы ошол 6 жаш курагына чейин, 6 жаштан 10 жаш курагына чейин, анан 10 жаштан жогору деп бөлүшүбүз керек да. Кичинекей кезинде үйрөтүлбөсө да ошо 6 жаштан 10 жашына чейин акырынан үйрөтүш керек. Жана кээ бирөө сурап калат ба, орозону 3 күн башында 3 күн, ортосунда 3 күн аягында кармасакпы, же болбосо мына түшкө чейин орозо кармасакпы деп. Булардын баардыгы ошол 6 жаштан 10 жашына чейин балдарды акырын тренировка кылып үйрөтүлүүчү орозо болуп эсептелет. Алар балагатка жетпегендиги үчүн ошентип көнүктүрсөк, ошентип кызыктырсак, стимул берсек, мына ажеке айткандай, жанагындай ошо кармагандарга сыйлык берсек, акырын бала ошону сүйүп, кичинекейинен ошо намаз окуп, кичинекейинен ошо орозо кармап чоңойот экен да, кийин анан туруктуу ошол чыдыгы мусулман болот экен да. Анан айтсаңыз ага, жанагы сиздин китеп плакаттарыңызды көп сурамжылоо талап күчтүү да. Анан ушул баягы дагы ошондой нерселерди, кандай нерселерди чыгарып атасыз? Дагы ошону жеткизүү үчүн эмне кылыш керек? Мындай комплекстүү ошол динибизди же болбосо башка табигый сабактарды жеткизүү үчүн дагы эмнелерди кошсок болот? Эмне кылсак балдарыбыз акылдуу, диндар, ата-энесин уккан, жанагындай программасы бар балдар чыгат? Ошо биз бүт коом буга жоопкер да. Мисалы биз эгерде каалап алсак да бир киши арак ичсин, менин балам ичип кетсин деген эч ким каалабайт туурабы? Ошондой болгондон кийин бүт адамдар ошого аракет кылышты, ошого үйрөткөнгө. Ошо балам ичип кетпесин дегенге. Анан балам ууру болбосун. Же кызым ушу сойколук басып кетпесин десе, бүт баарыбыз ошого аракет кылыш керек. Мисалы биздин кыргыздын жакшы макалы бар, кызга кыр жерден тыюу деген. Бүт баары келип, кой кызым антпе, кой кызым антпе деп. Мисалы азыр биз арам десе келет, меле адамдар чычалап, силер эмне баарын арам дей бересиңер деп да. Ачында ошол арам деген нерсе жазабага деген нерсе. Ошол 40 жерден тыйчу дейт да кызга. Ошо мына анан бирок ошондо кыздарыбыз аябай тартиптүү болгон. Ошондо биздин энелерибиз да ошол аябай тартиптүү болгон да. Себебинде ошондой нерсе үйрөнгөн. Анан мына китептер, плакаттар, роликтер, дисктер, жанагындай интернет аркылуу түрлүү эме информациялар кетип атат, роликтер кетип атат, башкалар. Ушунун бүт баары сабак берүүчү нерселер болуп эсептелет.
ошого биз көп көңүл буруш керек. Плакаттар, биз ал эмес оюнчуктарды жасаганбыз. Мисалы ошо оюнчуктун ичинде көп ошо жанагындай диндин кээ бир нерселерин үйрөтө турган, адеп аклагын үйрөтө турган. Мисалы дарак бар, ата-эне дарагы бар. Өмүр сааты бар. Анан биздин дилмирөөк көптөгөн сааттарды чыгардык. Биз аябай көп саат ошол сааттын ичинде кызга кыр жерден тыюу деген бар, кыздын өмүрү бар, өзү өмүр жөнүндө бар, жашоо жөнүндө бар, дагы ошого окшогон көптөгөн плакаттар ошо сааттын ичинде. Анан мен айтам, ошо китайский дилмирөөкский сааттар деп. Ошо биз ошондой сааттарды жасайбыз. Заказ менен да жасайбыз. Ошону чынында массалык түрдө чыгарыш керек да. Мисалы могу үй бүлө жөнүндө аябай жакшы плакаттар сааттын ичинде салынган. Ошо эрежелери, ошо аял менен күйөөнүн экөөнүн мамилеси жөнүндө. Ошо туура мамиле. Ошол нерсени илип койсо үйдө, күндөгүндө же келиндин вазифалары. Ошондой саатыбыз бар. Мына ошол нерсени илип койсо үйүндө. Саатты караган сайын бир нерсесин окуп коюп. Өрнөк буда сабак, ошентип сабак алмакта. Ошондой нерсе көп болуш керек коомубузда. Плакаттар болуш керек. Китептер болуш керек, оюнчуктар болуш керек. Бүт баары ошо. Ал эң негизгиси өзүбүз амал кылып үйрөт да. Устаздар, урматтуу устаздар, убакыт деген ушундай экен. Эми баягы сиздер менен да көп нерсени сүйлөшсөк деп ойлодук эле, бирок тилекке каршы мынакей буюрса биз аз убакыттын ичинде элибизге жакшы бир омоктуу ойлоруңуздарды айтып, жакшы бир дин жана амал жөнүндө бир жакшы маалыматтарды бердиңиздер. Аллах ыраазы болсун. Эми жыйынтыктап берсек, 2 мүнөттө убакыт устаз. Убакыт учкан куш сымал экен. Бул жерде эми дин жөнүндө дегенде Өзбек ажыга айтып кеткендей, ушул нерселердин баары чыгарылды, бирок эң негизги маселе ушул мамлекеттик идеологияга айланып, биз таза коом, бактылуу үй бүлө, анан ыймандуу жаштарды тарбиялашыбыз керек да. Бул мамлекеттин өзөгүндө башчыбыз ушул мамлекеттин башында турган адамдан баштап, жалпы атка минерлер, жалпы коомдун локомотиви болуп эсептелген, акыл эстүү коомчулук болуп эсептелген интеллигенция ушуга башын урутуш керек. Дарт сүйлөтөт дейт. Ушу ыймандуу жаштарды тарбиялашыбыз керек деген ичинде дарт болсо, ал сүйлөтөт да. Мына дарттуу адамдар Өзбек ажы сыяктуулар. Булар ойлоп тапкычтар мисалы. Көп нерсе плакаттар, китептерди ойлоп тапты. Эмне үчүн мамлекет ушундай баалуу адамдарыбыздын ушул эмгектерин көрүп, баалап, барктап, сыйлык берип, андан сырткары ушул китептерди, плакаттарды мамлекеттик деңгээлде пайдаланып, мектептерге чейин жеткирилбесин. Мектептерге бүгүнкү күндө дин таануу, ислам таануу сабагы кириш керек. Балдарыбызга мектептерибизде ыйманды, исламды, таза, тунук, ушул мамлекеттин идеологиясына ылайык кылып, мамлекеттин атайын өзүнүн багыты менен, ошол окуу китеби менен, ошол жерге атайын даярдалган адистер менен, мугалимдер менен жаш муунга, кичинекей өсүп келе жаткан муунга жеткирбесек, анда алар жанагындай көчөнүн бир бурчунан же болбосо интернеттеги имам шейхтерден ар кайсы жактардан бүгүнкү күндө интернет аркылуу адам баласы баардык жака мүмкүнчүлүгү болуп калды, каалаган маалыматты ала алат. Адамды, ошо өсүп келаткан муунду жаштарды биз ар тараптан маалымат менен, туура маалымат менен, ислам жөнүндө туура маалыматтар менен курчашыбыз керек. Ошол учурда бош жерлерин толтуруп, ошол учурда мисалы сайттар болуш керек, социалдык тармактар болуш керек, китептер болуш керек, атайын газеталар, журналдар чыгыш керек. Бул жакта ошо коомчулук иштеш керек да. Бул жакта биз оптом иштешибиз керек. Ошол аалымдарыбыз баш болуп, мамлекеттин башчылары төш болуп, андан кийин интеллигенцияда ушул маселени түшүнүп, алар менен чогуу иштешсек, биз жакшы бир жыйынтыкка жетебиз да. Ошон үчүн дин адамды эки дүйнөдө бактылуу кылыш үчүн бар. Акыркы динди Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ааламдарга жөнөтүлгөн эң акыркы пайгамбар, пайгамбарлардын мөөрү болуп эсептелет. Акыр заман пайгамбары жана сүйүктүү пайгамбар. Ушул пайгамбарыбыз аркылуу бизге жеткен бул дин. Пайгамбарыбыз жөн эле муну динди жеткирип койбостон сөзү менен айтып, муну өзү амал кылып, практикалап, жашап көрсөттү да. Ошол нерсе сүннөт. Куран жана сүннөт бизге калтырылган, бизге пайгамбар талафынан калтырылган алтын менен күмүштөн, бул дүйнөдө аяламдагы бүткүл баалуулуктан эң баалуу нерсебиз болуп эсептелет да. Ошол Куран жана сүннөткө ылайык өмүр сүрсөк, биз эки дүйнөдө бактылуу болобуз. Жаштарыбызга да ушул нерсени үйрөтүп, таалим кылып жеткиришибиз керек да. Чоң рахмат агай. Жыйынтыктоо сөз агай. Мен айтатым, урматтуу туугандар, динден коркпогула. Дин бир гана жакшы нерсени үйрөтөт, жаман нерсени тыят. Ошону үйрөнөйлү, балдарыбызга үйрөтөйлү, ошого амал кылайлы. Анан ошо менен түптүз жашайлы.
жакшы жашайлы. Ушу биз бейишке ким кирет десе, бейишке эң татыктуу адам кирет. Ошол кайсы адам ошол Алла Таалага бүтүндөй моюнсунуп, ушу өмүрүндө түз жүргөн адам да. Ошо Аллага жака тургандай амалдар жасап жашаган киши ошо дүйнөгө бейишке татыктуу да. Анда ошо биз бейишке татыктуу болуп жашайлы, өзүбүздүн өмүрүбүздү ошо Алланын жолунда жашайлы. Бул пайгамбарыбыздын көрөскөн сүннөтү бул эң түз жол, эң туура жол, катасыз жол. Ошо баарыбыз ошол жол менен жашайлы. Анан туугандарыбызга, жаш муундарга, өзүбүздүн балдарыбызга бүт баарына үйрөтөйлү. Ошол нерсе менен жашаганга бүт баарыбыз үгүттөйлү да. Жакшы агай, кыскара айтып өтсөңүз, жанагы биз китеп, плакаттарыбыз, сааттарыбызды ошол баягы кызыкканбыз, телекөрүүчүлөрүбүз ушулар баягы динибиз билсин, балабыз тарбия алсын десе, ошо каяктан алса болот? Ошо бизде Дилмүрөк борборубуз чыгарат, ушул жерден келип алыш керек да. Телефон 0702 1234 26. Самат Сулайманов деген биздин жоопкер, ошо плакаттар боюнча ошодон келип сурап алса болот да. Интернетте да жайгашкан. Интернетте да бар. Алла разы болсун, урматтуу устаздар, ошо алтындай болгон убактыңыздар бөлүп келип, ушул элибизге, жаштарыбызга ушундай жакшы бир дин жөнүндө маалымат бергендериңиздер үчүн Аллах Таала разы болсун, оразаңыздар кабыл болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Ошондой болсо дагы Аллах Таала оразаңыздарды кабыл кылсын. Ошол билген амалыбызга амал кылып, жана ошондой эле билгенибизди башкаларга үйрөткөндөрдөн Аллах Таала баарыбызга жардам берсин. Аллах Таала оразаңыздарды кабыл кылсын. Кийинки оодон амандашканча дин менен жашайлы. Ассаламу алейкум. Сахин ибн Саад радилланху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин баяндайт. Чындыгында акыретте орозо кармоочулар гана кирүүчү Ар-Райян деп аталган дарбаза бар. Андан орозосун толук кармагандардан башка эч ким кире албайт. Бухари, Муслим. Бул тилектер адалдыкка чакыруу
тилеп жаткан адамдарга ояк тилек. Бул тилектер дилдердеги тазалык, ошондуктан карылардан ойбат алып, кандай сонун болор эле деп ойлоймун. Кала билсек элдин уулуң ой, кыргыз уулуң ой, аталып. Көптөгөн орозо кармоочулар бар. Күнөөдөн тыйылбагандыктан орозосунан суусап чаңкоодон жана ачкалыктан башка эч бир пайдага жетпейт. Түн уйкудан туруп нафил ибадат кылган адамдар бар. Күнөөдөн тыйылбагандыктан уйкусуздуктан жана чарчоодон башка эч бир пайдага жетпейт. Ибн Мажа. Уктабай ары таңда уйкуңду жегизген, үмүтүң дактар бекеммен, агарган чачыңдын арыталына карызмын, апакем менин парызым. Ой, картайба көп жаша, ай, жан апам. Ой, байлыгым апакем, ай, бары сен. Орубай аман жүр, ак жүрөк апакем, сүйүнтүп чыксаң дем жүзгө, чыргалың басканда чыттап тай-тайлап, меремиң чексиз апакем. Ой, картайба көп жаша, ай, жан апам. Ой, байлыгым апакем, ай, бары сен. Ой, картайба көп жаша, ай, жан апам. Ой, байлыгым апакем, ай,
Ар бир нерсенин зекети бар. Дененин зекети бул орозо тутуу. Орозо кармоо сабырдын жарымы. Ибн Мажа. Бир адам эч кандай себеби же оору сыркоосу жок туруп, Рамазандын бир эле күнүн орозосуз өткөрсө, Рамазандын сыртында бүткүл өмүрүн орозо кармап өткөрсө да, кармай албай калган орозонун ордун толтура албайт. Орозо кармаган адамдын уйкусу ибадат, үндөбөй турушу тасбих болуп саналат. Жакшылык жана ибадаттарына эселеп сооп берилет. Дуа тилеги Аллах Таала тарабынан кабыл кылынып, күнөөлөрү кечирилет. Өмүр бою орозо кармасам, түндөрдү эч уктабастан ибадат менен өткөрсөм, мал мүлкүмдү бөлүп Аллах жолунда сарптасам, бирок көңүлүмдө Аллах Таалага моюн сунгандарга карата жактырууну, сүйүүнү сезбесем, ал эми ага моюн сунбагандара карата жийиркенбесем, ал жасагандарымдын эч бир пайдасы болмок эмес. Абдуллах ибн Умар. Аллах андан ыраазы болсун. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман түнүңүздөр менен кайрадан эле ушул орозонун 20-чы түнүнөн 21-чи күнүнө караган күнү мына сиздер менен түз эфирде Билим Тайм программасы менен жүз көрүшүп отурганыбызга кубанычтабыз. Анда эмесе бизден алыстабай туруңуздар. Кыргызстандагы Нукурадал продукт өндүргөн компаниялар Атаман полуфабрикаты, Даам жеңүүчүсү, Фрикадельке, Манты, Пельмень чучуара, Сүташ сүт азыктары соода борбору, таза сүттүн таза сыр, гриль борбору, козунун, үндүктүн, тооктун этинен даярдалган грилдер, Айхан, бир жутум чай жашооңузду жакшы жак өзгөртөт. Камбуча чай квасы, ден соолук ар бир уурттан менен. Жупка борбору, тез даярдалуучу табигый нукура адал азык. Ратана фабрикасы, дүйнөлүк сапаттагы таттуулар Кыргызстанда. Шифа органик жогорку дары азыктары, иммунитетти бекемдөөчү ийгиликтүү каражат, ден соолук булагы. Мына ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге мына ушул 20 күнүн аралыгында жалпысынан 500гө жакын чалуу болуп, ошонун 70тен ашуун телекөрүүчү жеңүүчү деп аталыптыр. Мына ошондуктан балким сиздер дагы жеңүүчү аталып калышыңыздар толук мүмкүн. Кечки эфирде берилген суроону кайра түнкү эфирде берилет деп сиздерге сөз берген болчумун. Мына ошону кайрадан эле сиздерге өрүп көрөйүн. Балким ошол аралыкта ушул аралыкка чейин изденгендирсиздер деген ишенич менен сиздерге кайра жаңыртайын. Чыгышта эң чоң өлкөлөрдүн бири бул Индонезия мамлекети. Бул мамлекетте калктын 90%-нан ашыгы ислам динин кабыл алган. Мына ушул ислам динин кабыл алганга эмне эң негизги себеп болгон? Албетте буга чейин дагы бир канча жооптор болду, бирок тилекке каршы эмнегедир бизди канааттандырарлык жооп болгон жок. Ошондуктан биз жеңүүчүнү дагы эле таба албай келатабыз. 3 күндөн бери ушул суроону жаңыртып келебиз сиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мүмкүн болушунча так туура жооп берүүгө аракет кылыңыздар. Балким эгерде туура жооп берип калаттыр деген ишеничтебиз, бирок ошентсе дагы эгерде жообун таба албай кала турган болсоңуздар, анда биз өзүбүз айтканга мажбур болобуз. Себеп дегенде кийинки дагы бир жерлерде ушул суроолор жаңырып кала турган болсо, сөзсүз түрдө ойлонбой туруп жооп бергенге
мүмкүнчүлүк түзүлөт десек болот. Ал эми 0312 91 70 70 номерин териңиздер дагы бизге байланышка чыгыңыздар, ойноңуздар, утуңуздар, белектерге ээ болуңуздар. Жана ошондой эле сиздерге жакшынакай болгон китептерден дагы белек өрөбүз. Балдар үчүн атайын, жаш балдар үчүн аталган суроо жооптор бар, динимди үйрөнөм деген сыяктуу кичинекей балдардын жомок сыяктуу китептерин кошулуп, эгерде арабча билсеңиздер, Куран китептерин кошуп бергенге аракет кылабыз. Жана ошондой эле биздин ушул демөөрчүлөр оюндун башкы демөөрчүлөрүнүн адал продуктларынан дагы сиздерге белек беребиз. Анда эмесе биздин алгачкы телекөрүүчү байланыштабы, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам ва рахматуллах. Менин билишимче жок, Индонезия исламды кабыл алышынын себеби мусулмандардын соода саттыгынан, адеп акыларынан, тыразадан алдагынан ошол жерден кабыл алышкан деп. Сиз бир аз жакындашып атасыз, бирок эмнегедир соода сатык деген негизги жоопко туурараак багыт алып баратасыз. Бирок так айта албай атасыз да, эмне себептен ошол соода сатыктан кандай таасир алганын айта албай атасыз. Эң негизги бир жерине таасир алган ошо арабтардан. Эмне таасир алышы мүмкүн? Соода саттыктын арабтардын сатуучулардын мамилесинен, алар ушунча чынчыл келген 1 грамм тыразадан алдырган эмес, адеп акыларынан мамилесине кабыл алышкан. Макул. Буга чейин да бир канча телекөрүүчүлөрүбүз ушундай байланышка чыгып, бирок тилекке каршы жооп бере алган эмес, бирок сиз жакындашканыңызга байланыштуу жообуңузду туура деп кабыл алалы дагы биринчи жеңүүчү деп атай берели. Ал эми туура жообун айта турган болсок, биз Индонезия ошол байыркы 16-кылымда соода сатык менен ошол деңиз чээктери менен биргеликте соода сатык жүргүзүшкөн. Ошондо арабтардын өлкөлөрүнө барып соода сатык кылып жүргөндө ал жердеги арабтардын сатып жаткан азык-түлүк же болбосо товарларды керек болсо кемчилигин айтып сатканына көрүп туруп, аны эмне үчүн айтып сатасыңар дегенде алдабайбыз, биз ушундай бир чынчыл келгендиктен мына ошондуктан алар аябай таасир алып тургандан кийин Индонезия ислам динин кабыл алган десек дагы туура болот. Туура айттыңыз, негизинен чынчыл болушкан деп. Бирок эң негизги жооп бул жерде ошол сатып жаткан товарлардын кемчилигин айтып саткан. Мына эгерде айта турган болсок, бул менин колумдагы файл бир жана желимден жасалат. Бунун кемчилиги эмне дей турган болсо, бул колдонулган, 2 ай колдонулган, балким 1 айдан сынып калышы мүмкүн. Бул жери бир аз сынып калган, ошондуктан бул 15 сом же 20 сом деген сыяктуу өзүнүн кемчилигин айтканда андан кийин ошол товарды саткан десек болот. Ал эми биздин экинчи сурообуз бул пайгамбарлардын айбанаттары жөнүндө десек болот. Бейишки айбанаттардын 10 түрү кирет экен. Алар Ибрахим алейхиссаламдын музоосу, Исмаил алейхиссаламдын кочкору, Салих алейхиссаламдын таштардын арасына чыккан төөсү, Юнус алейхиссаламдын балыгы, Муса алейхиссаламдын уyu, Узайр алейхиссаламдын эшеги, Сулайман алейхиссаламдын кумурскасы жана Малика Билкыстын хутхуту, Асхаби Кахфтын ити. Ал эми суроо бул жерде. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын кайсыл жаныбары бейишке кирет? Билсеңиз зароо жооп бериңиз. Дароо 012 91 70 70 номерин териңиздеги бизге байланышка чыгып, туура жообун жаңыртууга аракет кылыңыз. Албетте, кайсыл жаныбар кириши мүмкүн. Буга чейин дагы биз пайгамбарыбыз кайсыл жаныбарга акарат кылып кордоого чакырган деген суроону жаңырттык эле, бирок бир аз жакындашканына байланыштуу мына ошол телекөрүүчүнү жеңүүчү деп атап биз ага өзүбүздүн белектерибизди тапшырдык. Албетте, бул короз болгон себеп дегенде эмне үчүн корозду кордоогула, ага акарат айтпагыла деген дей турган болсок, анда ал бизди ошол эртең багымдат намазына кыйкырып, мындайчасына азыркы современный тил менен айтканда заманбап бир будильник десек болот. Кыйкырганда мына ошол багымдаттын намазынын убактысы киргенде короз кыйкырат. Мына ошондуктан бул аябай бир биз үчүн дагы эң чоң бир неамат десек болот. Кудай Таала ар бир жаныбарды, ар бир бул дүйнөдөгү нерселердин баарын тең өзүнүн бир иш аракеттери, конкреттүү функциясын менен жараткан десек дагы болот. Мына ошондуктан корозорду кыйкырып жатканда биз ачууланбастан, тескерисинче Кудайга шүгүр, уктап калбаганыма, багымдат намазын каза кылып койбогонума шүгүр деп эртең менен туруп, багымдат намазын убагында окууга аракет кылышыбыз керек экен. Ал эми биздин дагы кийинки телекөрүүчү байланыштабы, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Пайгамбарыбыздын төөсү кирет болду. Атын билесизби, төөсүнүн атын? Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчү, байланыш үзүлүп калды окшойт, бирок тилекке каршы бул жообуңуз туура эмес
десек дагы болот. Ал жерде конкреттүү түрдө жазылган эмне кирет, кайсыл жаныбары кирет деп анан. Ошондой эле бул айбанаттар албетте бул жашоодо бизге адамдарга кызмат кылуу үчүн жаратылган. Ошол эле койду алалы, уйду алалы, жылкыны алалы, төөнү алалы, керек болсо ошол коросту да кайттык мына. Ошол сыяктуу эле жылкыны кой кайтарганда же болбосо кандайдыр бир алыс жолго чыга турган болсок, унаа машина бара алгыс жерлерге жылкы менен барабыз, Кудайга шүгүр. Ал эми уйду болсо сүтүн саап ичебиз, айран, курут, май кылабыз, сүзмө кылабыз. Ага да шүгүр дешибиз керек. Койду болсо союп этин жейбиз, же болбосо аны төлдөтүп, балдарын көбөйтүп, малыбызды көбөйтөбүз, зекетти беребиз, Кудайга шүгүр. Чөбүн анын жүнүн кыркып өткүзөбүз, ага да Кудайга шүгүр дешибиз керек. Мынакей керек болсо биз үчүн эч бир зыяндуу жаныбар жокко эсе десек да болот. Мисалы жүргөмүш зыяндуу дей турган болсок, анда аны ошол чымындарды кармаш үчүн, же болбосо чымындарды өзүнүн желеси менен тутуп, бизге тоскоолдук кылбаш үчүн мына жараткандагы мына ушундай бир жүргөмүштү жараткан экен. Дагы бир телекөрүүчү байланышта, саламатсызбы? Ва алейкум салам ва рахматулла. Жакшы угулбай калды. Төөсү деп ойлойсуз? Чоң рахмат. Бирок сиз эгерде билим тайымды башынан бери көрүп жаткан болсоңуз, анда биз бул жоопту канааттандырган жок элек. Тилекке каршы сиздин жообуңуз дагы туура эмес болуп калды, урматтуу телекөрүүчү. Анын төөсү деп жатасыздар, бирок кайталоого аракет кылыңыздар. Себептен бул жоопту биз туура эмес деп ката кылдык. Мына ошондон дагы башка жаныбарды атаганга аракет кылыңыздар. Кайсыл жаныбар болушу мүмкүн? Албетте, ар бир жаныбардын өзүнүн орду бар, өзүнүн пайдалуулук жагынан, бардык жагынан өзүнүн бир функциялары бар десек болот. Пайгамбарыбыздын кайсыл жаныбары бейишке кирет? Кудайым дагы ошол бизди дагы бейишке киргенге насип кылсын. Ошондуктан ушул ороз айында жакшы көбүрөөк дуаларды, саламдарды айтып, салаваттарды айтып, Кудайдан кечирим сурап аракет кылалы. Ошондуктан бул ай мусулмандардын сезону десек болот. Дагы бир телекөрүүчү байланышта, саламатсызбы? Ва алейкум салам. Жүргөмүш деп ойлойсуз? Чоң рахмат. Бирок сиздин жообуңуз дагы бир аз туура эмес болуп калды. Тилекке каршы жүргөмүш деп мен буга чейин сөз козгодум эле. Балким сиз ошого туура болуп калышы мүмкүн деп чыгып жаткан окшойсуз. Чоң рахмат. Албетте төө дагы эмес, жүргөмүш дагы эмес. Ал эми ошол эле бул Иса алейхисаламдын доорунда түшкөн Библия китебинде кайсыл жаныбар эскерилбейт дейт. Мына бул жерде мышык эскерилбейт экен. Буну дагы эске ала жүрсөк, албетте ашыктык кылбас. Себеп дегенде билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат дейт. Эгер биз билимибиз көп болуп ашыкташа турган болсок, тең бөлүшүүгө, баарын билүүгө аракет кылышыбыз керек экен. Дагы бир телекөрүүчү байланышта, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен ойлоп атам да, бул негизи аябай көп жерде пайгамбардын мышыгы эскерилет. Анан Куранда негизинен итти үч эле жерде айтылат экен да, иттичи, ит жаныбарын. Ошо итке ким акарат кылса, ошо итче улуп эметип калат деген мааниде айтылат да Курандачы. Эгер сиз багыт бере аласыз, үй жаныбарыбы бул? Ооба, үй жаныбары деп деле эсептесек болот. Жапай жаныбар деп деле эсептесек болот. Анда ушу мышыкчы ит болуш керек эле. Мен жанагы инженерлер жөнүндө суроону аябай жакшы даярданып жообун билип чыга албай койдум. Бир жоопко токтолсоңуз, итпи же мышык тандайсызбы? Кайсысын тандайсыз? Негизи аябай көп жерде мышыкты эметет да. Чоң рахмат, сиздин жообуңузду кабыл алалы. Мышык деп ойлойсуз. Бирок тилекке каршы сиздин дагы жообуңуз туура эмес болуп калды десек болот.
Албетте чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Итти дагы 2-3 жерде эскериле турган болсо, мышыкты деле пайгамбарыбыз аябай жакшы көргөн, эң жакшы көргөн жаныбарлардын бири бул үй жаныбары мышык болгон албетте. Бирок мышык дагы туура эмес, төө дагы туура эмес, ит дагы туура эмес, жүргүмүш дагы туура эмес. Мына ошентип 4 жаныбардын варианты келип түштү, бирок тилекке каршы 4-өө тең туура эмес. Кайсыл болушу мүмкүн? Ит дей турган болсок, ат адамдын канаты, ит адамдын досу деген кыргызстандагы жакшынакай бир макалдары бар, лакаптары бар. Мына ошол жерде дагы иттин дагы көп жерде пайдасы бизге албетте корообузду коруп берет. Эгерде аңчылыкка чыга турган болсок, кыргыздын ушул бир нукура өзүнүн жакшы өзүнө таандык болгон тайганы бар. Бул дагы Кудайга шүгүр көп жерде карышкыр алат, аң уулоого чыкканда коён, кекилик, түлкү сыяктуу бир канча жерлерден ушул аң уулоого чыгат десек дагы болот. Дагы бир телекөрүүчү байланышта, саламатсызбы? Алло, сиз байланыштасыз? Саламатсызбы, сиз байланыштасыз? Угуп атабыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын төөсү керек. Биле алга берип алсын жетелеп керек. Чоң рахмат. Бирок эртеден бери төө деп ушуну менен 3-үнчү жолу келип атат, бирок тилекке каршы бул жооп канааттандырбайт бизди. Эмнегедир жаныңызга иттин дагы үргөнү кошулуп калыптыр. Балким ошону да туура болуп калабы деп ойлодуңуз окшойт. Менимче туура эмес, экөө тең ит дагы, төө дагы ката деп айттым мен. Жүргөмүш дагы ката, да кайсын айттыңыздар? Мышыкты айттыңыздар, ал дагы ката. Мүмкүн болсо ушул каталарды жоюуга, бул каталарды кайрадан кайталоого аракет кылыңыздар. Байланышка чыгып аткан урматтуу телекөрүүчү, жаңы айттыңыз араң чыкты деп. Биздин линия ошондой бир аябай талаш, бош эмес болгондон ошон үчүн мен бош эмес, тилекке каршы жоогуңуз канааттандырбайчы, куттуктайбыз деп бир телекөрүүчү менен байланышты үзгөндөн кийин дароо чалсаңыздар мына жакшыраак болот. Дагы бир телекөрүүчү байланышта, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык, кутман кечиңиз менен. Мен оюнча акылдар деп ойлойм. Эмне деп ойлойсуз? Арылар. Арылар деп ойлойсуз, Арылар эми бул менимче үй жаныбарына кирбей калса керек деп ойлоп атам да. Бул кана чымын-чиркейлердин катарына кирет, бирок тилекке каршы сиздин жоңуңуз дагы туура эмес болуп калды. Албетте арылар дагы бизге бал берет. Арылар аябай өтө кооптуу бир жаныбар десек болот. Ага тие турган болсок, бир чагып алсаң да чаңырып жатып эле калабыз. Бул арылар дагы өтө пайдалуу, бал алып келет. Балды жей турган болсок, ден соолукка, баардыгыбызга пайда келет. Ошол эле бал менен жаңгакты кошуп жей турган болсок, эртең менен эрте 3 кашык чай кашык жей турган болсок, анда мээнин иштеши жакшырып, эс тутумубуз күчөйт экен. Ушул нерсени дагы эске алып жүрсөңүздөр. Эртең менен эрте эч нерсе жебей туруп, балга жаңгакты кошуп туруп, 3 чай кашык жей турган болсоңуздар, анда аябай жакшы пайдасын тийгизет. Дагы бир телекөрүүчү байланышта, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен ошон чалып атам, бул кой болсо керек. Кой деп ойлойсуз? Ооба. Чоң рахмат. Тилекке каршы кой эмес. Бул дагы жооп канааттандырбайт десек болот. Байланышка чыкканыңызга албетте терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын Оштон чыгыпсыз. Оштон менимче буга чейин телекөрүүчүлөр чыккан эмес, бирок Баткенден айылып келип калып, шаардан байланышка чыгып, жеңишке болгон биздин жеңүүчүлөрүбүз дагы бар. Негизги телекөрүүчүлөр биздики ошол Бишкек шаарынан чыккан, Сокулуктан чыккан, Кара-Балта, ушундай Токмоктон чыккан телекөрүүчүлөр болуп жатат. Оштон сиз чыктыңыз, албетте терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай түн жарымында бизди көрүп, биз менен бирге болуп жатканыңызга Кудайым ыраазы болсун. Бирок жоңуз тилекке каршы канааттандырбай калды. Кой эмес, жүргөмүш эмес, уй эмес, сиздерге да жардам берейин, ары эмес, мышык эмес, ит эмес. Дагы бир телекөрүүчү байланышта, саламатсызбы? Салам алейкум. Ва алейкум салам ва рахматулла. Менимче пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Жылкысы эмне деген жылкы болушу мүмкүн? Жылкы.
кандай Эмне деген атындагы жылкы болушу мүмкүн. Мисалы төөнүн өзү бир аты бар, мисалы да, ошондой сыяктуу жылкысынын аты болушу мүмкүн да. Кайсы жылкысы? Жылкысы билбейм, атын уnuttum. Жылкысы кирет деп ойлойсуз, Балким билбейм экен. Бул жоопту каяктан алдыңыз сиз? Эмне үчүн жылкы деп ойлоп атасыз? Өзүм оюмдайм. Чоң рахмат, макул, сизди жеңүүчү деп атайлы. Негизинен туура эле таптыңыз, жылкы бул албетте. Куттуктайбыз, албетте байланыштан алыстабай туруңуз. Азыр сизде эфирден сыттар байланышат, белегиңизди алып кетүү жөнүндө түшүндүрөт. Бул пайгамбарыбыздын Бурак деген аты бейишке кирет экен. Эгерде буга чейин билбесеңиздер, эсиңиздерге жакшылап түйүп алыңыздар. Пайгамбарыбыздын Бурак аты бейишке кирет. Мышык эмес, төсү дагы эмес, ити дагы эмес. Ал эми бүгүнкү ушул эфирдин демөөрчүлөрүн атай турган болсок, дүйнөлүк сапаттагы раттан ататтуулары, өлүмдөн башкасын баардыгына шыпа берген, тартка даба ооруга шыпа болгон Шифа органик компаниясынан кара зиренин майы эч кандай боексуз, кошулмасыз даярдалган, Индиянын тоолорунда таза өндүрүлгөн биздин Айхан компаниясынан чай, жана ошондой эле нукура адал азык, жупка борборунан биздин тез даярдалуучу жупка тамагыбыз, ошондой эле Сүташ компаниясынан таза сүттөн таза сыр аталышындагы биздин сыр азыктарын өндүргөн ушул Сүташ компаниясынан сырлардын баардык түрлөрүн тапсаңыздар болот. Жана ошондой эле Атаман полуфабрикатынан күнүмдүк жашоодо колдонуучу керектей турган биздин тамак аш азыктары, котлет, фрикадельке, манты, пельмень, чучуара сыяктуу баардык азыктарды тапсаңыздар болот. Камбуча чай квасы дагы бар, албетте бул Кыргызстандагы жаңы бренд десек болот. Жана ошондой эле бул өрүк шербетинен жасалган биздин Мазза суусундугубуз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Кайрадан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.